Наркулов Сулайман, номер 2 Кыргыз Түрк Достук атындагы мектеп лицейинин окуучусумун. Бүгүн биз мөмө жемиштерден жана жашылчалардан канча чыңылуу алса болгонун карап көрөбүз. Кана баштадык. Мына картошка биринчи 77, 75 ошончо чыкты. Эми биз союзга өтөбүз. Мына союзга өттүк. Эми көрөбүз. Союзден 82 чыкты. 0,82 вольт чыкты. Эми дагы мөмө жемиштерден банан алып көрөбүз. Баштадык. Бананда 80-86 0,186 вольт чыкты. Азыр кызыл алма жана жашыл алмаларды карап көрөбүз. Мына сары алманы алдык. Эми текшерип көрөбүз. Сары алманыкы 96, 0,196 вольт чыкты. Эми кызыл алманы алып көрөлү. Алмашабы экен же алмашпайбы экен. Кызыл алманыкы азыраак болду. 0,193 вольт чыкты. Эми жашыл алмаларды кылып көрөбүз. Мен иштетип аткан жез жана темир, винт жана ошондой эле палочка. Жашыл алманыкы көргөнүбүздөн кызыл алмадан дагы аз болду. 0,189 вольт чыкты. Эми биз көп ошондой мөмө жемиштерден жана жашылчалардан кылып көрөбүз. Мисалы 2 картошканы алайлы. Азыр ошол эмесин жасайбыз. Чынжыр кылып көрөбүз. Билгенибизден жез зымы катод, темир болсо анод болот. Азыр эме кылып көрөбүз. Байланыштырып көрөбүз. 2 картошканы. Картошканы азыр байланыштырабыз. Биз билгендей эле жездин каршылыгы темирдикинен азыраак. Ошондуктан ал жакшыраак өткүзөт.
азыр бириктиребиз. Мына азыр көрүп турганыңыздардай чынжыр жасадым. 2 картошка жана 1 сайызден. Азыр биз чыңалуусун текшерип көрөбүз. Мына бир жымды жешке коебуз, бир жымды картошка сайызга коебуз. Көргөнүңүздөрдөй эч нерсе чыкпай жатат. Эми бир мультитестердин bir zımını alıp turup kartoşkaya sayıp göreli. Bireysini karmak göreli. Buna körgönüңүздөрдөй көтөрүлдү. Чыңалуу бирок анча көп эмес. Анткени сайыз жана картошканын өздөрү мына кошуп турган чыңалуусунан азыраак чыкты. 0,63-64 volt çıktı. Hazır biz uşul çınjırdı karaganda azıraak çıktı. Hazır biz uşul çınjırga alüminiy paloçkaların koşup gördük. Hazır tekşerip görüyoruz. Köybeyken, je köybeyken. Tekşersek çıktı. 55, 56, 0,56 volt çıktı. Emi bir emeni tekşerip görsek bir bölükte hiç nerse çıkmaydı. Hazır dağı murunkuday эле tekşerip көрөбүz. Бирөөсүн картошкага сайып, бирөөсүн эме кылсак. 1 volt 105, 104 volt çıktı. Анда ушундай жыйынтыкты чыгарсак болот. Alüminiyden karşılığı temirдикинен azıraak. Ошондуктан ал токту жакшыраак өткөрөт. Жез болсо ушул 3 материалдардын бардыгынан жакшыраак өткөргөнүн билет экенбиз. Эми ошол эле жашылчалардагы экспериментти мөмө жемиштер менен кылып көрөбүз. Канча чыңалууну чыгарып бергенин көрөбүз. Андан эмесе кеттик. Көргөнүңүздөн тийгизсем эч нерсе чыкпады. Эми жашылчаларда жемиштерди эле ошол эмени карап көрөбүз. Сайсак мөмө жемиш. Мына көрүп турганыңыздардай 68 0,69 volt çıktı. 69-70 болоткен. Ошондой жыйынтык чыгарат экенбиз. Мөмө жемиштерде жашылчалардан чыңалуу азыраак экен. Азыр карап көрөбүз дагы. Көрүп турганыңыздардай аз чыгып атат. Аябай эле 0,18 volt чыгып атат. Бирок az çıktı.
ошондо жыйынтык чыгарабыз. Чыңжырда булар аз чыңалууну чыгарышты. Орусча айткандай по отдельности көбүрөөк чыкты. Биз бул видеону тарткандан мурда текшерип көргөндөй эле ар кандай мөмө жемиштерди жана жашылчаларды мыкчыганда алар көбүрөөк чыңалууну чыгарбай, бирок ошол чыңалуунун убакыты көбүрөөк болгон. Ошондой эле бул эмнеге чыңалуу чыгып атат деп суроо жаралса керек сиздерде. Анткени мына мөмө жемиштерде жана жашылчаларда ичиндеги ошол соктору кислотага окшош болот. Анан темирлер менен реакцияга киргенде алар ошол чыңалууну чыгарышат. Ушул эксперимент менен биздин бардык эксперименттерибиз аяктады. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.